Бүгүн демек ылдам окуу курсуна баштайт экенбиз. Ылдам окуу курсу. Ылдам окуу курсунан төмөнкүдө пайдаларды аласыңар дейт. Биринчи мээнин ишмердүүлүгүн активдештирет. Мээнин ишмердүүлүгү активдештирет. Демек эми ишмердүүлүк дегенде кандай түшүнөбүз биз ишмердүүлүктү? Баягы эле эске тутуу, ой жүгүртүү, көңүл буруу. Демек биз ылдам окууну үйрөнүп атканда башка деле, мисалы үчүн чөйрө башка жактарга деле пайдасы бар экен да. Демек ойду тез бир жерге топтоо дейт да. Биз баягы өткөндө критикалык ой жүгүртүүнү үйрөнүп аттык го. Демек бул деле курс толуктап кете берет экен. Окуу ылдамдыгы бир нече эсе чоңоет дейт да. Бир нече эсе, мисалы үчүн 100 сөз окусаңар, 200 сөз окуп каласыңар. Эми ар кандай өзүңөрдүн аракетиңерге жараша болот да. Көңүл бурууну үйрөнүү дейт, перифериялык көрүүнү өрчүтүү дейт. Перифериялык көрүү дегенде ошондо силер колуңарда мындай бет маңдайга экөөнү алсаңар, мындай эки сөмөйдү, анан мындай кылып жылдыра баштасаңар, могу жерге чейин алып келсеңер деле, то есть эки колундай мындайынан кылсаңар деле сөмөйдү көрө бересиңер да, көз мындай капталды көрө берет. Көрдүңөр, байкасаңар, колуңарды мындай кылып туруп анан жайсаңар, мындай кылып көрүнөт, ошо до конца мындай түз ошо жерге чейин алып келсеңер көрүнөт да. Көрүнөт бекен, колуңар мындай сөмөй мындай болуп турса деле экөөнү кыймылдатсаңар көрөт. Ошо перифериялык, демек көз көрдүңөр мондайынан көрөт экен да. Кээде адамдарды көрмөксөн болуп өтүп кетет го, ал калп эле көрмөксөн болот. Адам көрөт экен да, капталынан да көрөт. Көрдүңөрбү? Перифериялык. Адамдар дайыма көрөт. Көз мындай аябай жакшы көрөт да. Анан элестетиңер, көз ушунчалык жерди көрүп атса, демек кенеде мынчалык текстти көрө албай калыптырбы? Көрөт экен. Машыгыш керек буга. Кабыл алуу функциясын өрчүтүү дейт. Кабыл алуу функциясын өрчүтүү болгондо ошо маалыматты окуп атсаңар, канчалык тез кабыл ала аласыңар, ошол тууралуу. Анан эске тутууну өрчүтүү ошондой эле. Текст окуганда текстте да эске тутуп калуу. Мына ушул баарыбызды өрчүйт экен. Мээнин бардык эле функцияларына пайдасы бар экен. Ылдам окуу жөндөм күнүмдүк профессионалдык жана чыгармачыл ишмердүүлүктөрдө пайдасы тиет дейт. Мисалы кесипке тиешелүү китептерди үйрөнгөндө, мисалы бир университетке тапшыргандан кийин деле силер аябай көп китеп окуйсуңар да. Ошондо ошол жерге керек болот. Демек, ортодо деле окуу жана түшүнүү бөлүмүн караганда, демек силер көп китеп окуганга даярдайт экен да, ортодон деле. Мына биз ошол ылдам окуу курсун өтүп, ошондогу ыкмаларды колдонуп, ылдамдыктарыбызды өстүрөт экенбиз. Көркөм чыгармаларды окуганда дейт, көркөм чыгармалар булар баягы ар кандай бетме-бет, Сынган кылыч, Каныбек деген сыяктуу китептерди, көркөм чыгармаларды, Капитандын кызы жана башка. Окуу жана илимий макалаларды окуганда дейт. Илимий макалалар ошо дагы ЖРТдагы тексттер илимий да болушу мүмкүн. Андан сырткары деле газета окуганда дагы, интернеттен дагы окуганда ошолорду тез кабыл алуу, тез түшүнүү. Макалалардын негизги маанисин тез түшүнүү. Демек, бизге чоң текст берилип атса, ошондо негизги мааниси эмне экенин мындай тез түшүнүүгө биздин жөндөмдөрүбүз өсөт экен. Анайын атайын ыкмаларды колдонуп дейт, тез окуу жөн окуганга караганда 3-4 эсе эффективдүү дейт. Демек, атайын ыкмаларды колдонуп кылсак, демек бул тез окуунун өзүнүн ыкмалары бар экен. Ошолорду машыгып, тез окуунун ыкмалары жөнүндө ылдам окуу деп коеюн. Биринчи тез окуу деп койдум эле, андан кийин ылдам окуу туура келет экен.
ылдам окууда демек өзүнүн техникаларын колдоно турган болсок, жөн эле отуруп окуганга караганда аябай 3-4 эсе эффективдүү дегенде 3-4 эсе көбүрөөк түшүнөсүң, 3-4 эсе тезирээк окуп бүтөсүң деген сөз да. Bir бетти 10 мүнөттө окуган болсоң, сен 4 эсе болсо 10ду 4 болсоң, демек 3 мүнөттө окуп бүтөсүң деген сөз. Ылдам окуу техникасын өздөштүрүүнүн көп жолу бар. Мисалы, артикуляцияны башкаруу деп. Артикуляция деген эмне? Артикуляция бул сөздү так айтуу. Мисал үчүн, бул мындай болот да. Силер китепти окуганда, кээ бир окуучулар китепти окуса, үнүн чыгарып окуйт да. Анан минтип айтат да, мен үнүмдү чыгарып окумайынча түшүнбөйм деп айтат. Анан ошол артикуляция. Мисал үчүн, ичибизден күбүрөнү окуйбуз, күбүрөнү. Демек, силер китепти окуп атканда, демек, шыбырап окуйсуңар көбүңөр. Тилиңер кыймылдап турат. Демек, бул артикуляцияны башкаруу деген ошол кыймылдатпай окуйт экенбиз. Мунун да көп ыкмалары бар. Ичибизден да үнүбүздү чыгарбай көзүбүз менен окуганды үйрөнөбүз да. Көзүң менен оку дегенде, демек сөздү ичибизден айтпай окушубуз керек. Ошо артикуляцияны башкаруу деген ошол. Көңүл буруу жана эске тутууну машыктыруу. Өзүнүн эмелери бар. Көңүл буруу жана эске тутууну машыктыруунун көнүгүүлөрү бар. Көнүгүүлөр менен силер менен машыктыруу. Перифериялык көрүүнү өздөштүрүү деп, перифериялык көрүү. Жана айттым го, колду мындай кылганда, эки четтен көрүнүп атпайбы мына? Мен колумду мындай кылып кыймылдатсам, сөмөйлөрүм көрүнөт да, мына сөмөйлөрүм. Экөөнү түз кылып мындай кылсаңар. Демек, ошо перифериялык көрүүнү аны да машыктыра турган өзүнүн эмелери бар экен. Көнүгүүлөрү бар. Ошолор менен машыгабыз. Биздин курстун максаты тез окууну өздөштүрүүнүн негизги түшүнүктөрү жана техникалары менен тааныштыруу. Демек, силерди негизги техника жана түшүнүктөрүн бардыгы менен тааныштырабыз. Ар ким өзүнө ыңгайлуу жолду тандап алат деп ишенебиз. Өзүңөргө кайсынысы жакса, ошол ыкманы силер колдоносуңар. Анан ошону машыктырып отуруп, тез окуганга жетишет экенсиңер. Бүгүнкү сабак, эртеңки сабак, бүгүнкү сабак эми жалпы курс тууралуу түшүнүк берем, анан эртеңки сабакта болсо тез окуунун тарыхы тууралуу сүйлөшөбүз да. Биринчи тарыхын билип, үйрөнсөңөр, аябай жакшы болот. Жакшы өздөштүрөсүңөр. Курста төмөнкүлөр бар дейт. Биринчи мына көңүл бурууну өстүрүүчү көнүгүүлөр. Биз силер менен баягы критикалык үйрөнгөнбүз, эсиңердеби? Ошондо көңүл буруу начар болсо, эске тутууң канчалык жакшы болсо, ой жүгүртүң канчалык жакшы болсо да, көңүл бурууң начар болсо, анда болду. Маалыматтын бардыгы аз маалымат кирет да. Ошондон көңүл бурууну, концентрацияны үйрөнөт экенсиздер. Эске тутууну өстүрүүчү көнүгүүлөр дейт. Демек, эске тутууну кандай көнүгүүлөр өстүрөт? Ошолорду да карайт экенбиз. Менин 2,5 шарын баланстаган көнүгүүлөр дейт. Менин 2,5 шарын баланстаган. То есть, үйрөнгөнбүз, оң жарым шар, сол жарым шар бар. Оң жарым шар бул баягы фантазияга, элестетүүгө жооп берсе, сол жарым шар логикага жооп берип аткан. Демек, ошол экөөнү баланстаганда ме жакшы иштейт. Күнүмдүк машыгуулар жана тапшырмалар болот. Көздү машыктырып жана эс алдыра турган атайын көнүгүүлөр бар экен. Атайын көздү да машыктыра турган тапшырмалар бар, аларды да көрөбүз. Көздө ошо перифериялык көз көрүү жана мындай көздү бат-баттан иштетип атайын керек да бизге. Көрүү талаасын кеңейте турган атайын тапшырмалар, ошо перифериялык көз караш деген сөз. Мисал үчүн, силер азыр бир караганда 3 сөздү бир көрсөңөр, кээ бирөөңөр бир эле сөздү көрөсүңөр, кээ бирөөңөр 2 сөздү көрөсүңөр. Кээ бири 3 сөз, кээ бири көп китеп окугандар 4-5 сөздү да көрүшү мүмкүн. Көбүңөр силер китеп окубайсыңар, ошондуктан бир сөздү эле көрүшүңөр мүмкүн. Даже сөздү көрбөйсүңөр силер. Көп окуучулар көрбөйт деле. Сөздү даже көрбөйт экен. Анан сөздү көрбөсө кантип окуйт анан? Жөндөмдөрдү бышыктоочу үй тапшырмалар дейт. Демек, жөндөмдөрдү бышыктай турган үй тапшырмалар.
Микрофондорду өчүрүп салгыла балдар. Так. Курстун узундугу 21 күн. То есть курстун узундугу 21 күн болгон өзүнүн себеби бар. 21 күн машыкканда ошо жок дегенде 3 жума болуш керек да. Ошондо силер тез окуганын мындай биринчи түшүмүн мындай. Тез окуунун биринчи түшүмүн жыйнай баштайсыңар деген сөз мындай уже өзүңөр сезе баштайсыңар да тез окуй баштаганыңарды. 21 күн кетет экен. 21 күн катары менен Zoom'дан сабак өтпөйбүз балдар. Биз жумасына 3 жолу 4 жолу өтөбүз дагы, анан көнүгүүлөрдү мен Telegramга дагы жөнөтүп турам, кайсы көнүгүүлөрдү кылыш керек экен. Өзүңөр аракет кыласыңар да бул жерден. Түз эфир жумасына баягыдай 3 жолу 4 жолу ушундай болуп турат. Анан калган үй тапшырма катары берилет да, өзүңөр биз сабак өтпөгөн күндөрү машык. Эгер окуй турган болсоңор, тез ылдам окуу өнүкпөйт. Себеби бул мындай жаңы бир мени машыктырып, жаңы бир жөндөм болуп аткандыктан, биринчи баштаганда 21 күн катар менен кылышыңар керек да. Курстун алдында көздү машыктыра турган атайын көнүгүүлөр болот дейт. Атайын ошо көнүгүүлөрдү үйрөтөбүз. Кантип үйрөнүш керек дейт. Курсту кантип үйрөнөбүз? Биринчи кагаз китеп менен машык кыла. Демек, курс учурунда мен силерге ар кандай көнүгүүлөр тууралуу айтам, ошондо жаныңарда сөзсүз кагаз китеп болуш керек экен. Түшүндүңөрбү? Экинчи карандаш жана блокнот даярдап койгула дейт. Демек, эртеңки сабактан баштап бир кагаз китеп болуш керек жаныңарда, бир карандаш, бир блокнот болуш керек. Биринчи жылыштарды байкаш үчүн дейт, жок дегенде 3 жума күнү 3 жума машыгыш керек дейт. Күнүнө 1 сааттан. Сөзсүз күнүнө 1 сааттан. Көздү машыктыруучу жана эс алдыруучу көнүгүүлөрдү сөзсүз аткаргыла дейт. Аларды үйрөтөбүз. Күнүнө 1 сааттан машыккыла. Анан кандай гана китептерди окубасаңар, дайыма ылдам окуу техникаларын колдонгула дейт курс убагында. Демек, биз эртең бирси күндөн баштап техникаларды үйрөнө баштаган болсок, жөн эле соткадан окусаңар деле, жөнөкөй китептерди окусаңар, ушул ыкмаларды машыгышыңар керек экен күндө. 21 күн катар менен. Тез окуу, ылдам окуу жөндөмү акырындык менен пайда боло турган эстен чыгарбагыла дейт. Демек, курсту 1 жума өтө калып эле тез окуп каласың деген ал мындай жомоктор болот экен да. Бул акырындан пайда болот экен. Мисал үчүн мен спорт залга барып, денемди машыктыргым келсе, мындай машыктырганда 1 ай мындай машыкканда акырынан денем өсө баштайт да, чынбы? Ошол сыяктуу дагы мээге дагы акырындык менен келе турган нерсе экен. Ошондуктан сабырдуу болуп, анан даярданат экенбиз. Так, кийинкиси ылдам окуу жөнүндө эмне билесиңер дейт. Балдар азыр ошо суроолорго жооп бергиле. Мүнөтүнө 2000 сөздөн ашык окуп 100% түшүнсө болобу дейт. Ким билет бул суроого жоопту? Эме болсо керек, неге дегенде мен бир баланы көргөм да, эме минутасына 30-40 миң сөздү окуган, ал бардыгын окуп чыгып отурган эмес, просто көз жүгүртүп эле карап койгон, анан кийин айтып берип аткан. 2000 сөз болсо Ооба, агай болот деп ойлойм. Анткени 2000ден дагы ашык сөздөрдү окугандар бар да. Так, жакшы. Агай, Ким билүү билет? боюнча Түшүндүрсө 100%. агай рекорд койгондор да бар го. Эң жашы мындай чубак ажын айтсак болот, мисалы, эң көп окуган деп. Ал 1 минутада бир китепти кайра эле ошо барактарын окуп эле түшүнүп койчу экен да. Бирок тиги айтышат го, чубак ажынын агасы бир караганда чубак ажы 2 строчканы көрсө, агасы 4 строчканы бир окучу экен да. Бирок Демек, кээде маалыматыңар бар экен, таң калган жоксуңар. 2000 сөз десе, демек бар андай адамдар, кээ бирөө бир караганда бир бетти бир көрөт. Бул эми эске тутулса аябай өнүккөн адамдардыкы ошондой болот. Фоточтение деп коет. Көп түрлөрү бар да. Бирок биздики эми андай эмес, биздики 2 строчканы көрө албайбыз, эми бир тамганы араң көрөбүз, чынбы? Ошондуктан эмне кылабыз? Машыгабыз силер менен.
Мен деле көрө албайм 2 строчканы, бирок ошол ыкмалар менен машыгып, ошол студент кезде 400 сөзгө чейин жеткен да билем. Өткөн жылы мен даярдаганда, ушул эмеде жазында даярданганда өзүм бир сыйра даярданганда 250 сөзгө чейин жетти окшойт. Анан эме кылган жокмун андан ары. Кайра даярданбай койсоң, кайра түшүп кете берет да. Бул ушундай, даярдансаң өсөт, анан даярданбай койсоң кайра түшө берет. Ушундай да, көтөрүлүп түшүп тура турган нерсе да. Көркөм чыгармаларды сөзсүз жай ойлонуп окуш керекпи дейт. Кийинки суроо. Жок агай. Жок, андай болбойт. Сөзсүз эмес дейт, сөзсүз эмес. Биз Анан ошол агай суроо бар да. 200. Интернеттен окуган пайдалуубу же мындай китептен окусаң мындай пайдалуураак болобу? Бирок телефондон зыян дешет, уюлдук телефондордон. Бирок ошол китепте окуганын көбүрөөк адамга мындай башын мындай мээсине кирет дагы, анан жакшы дагы дешет го. Китептен окуган жакшы. Ооба, кагаз китептен оңоюраак. Бир жактан уюлдук телефондо шрифт майда болуп кетет, анан яркость бар, көздү оорутат. Көк свет чыгат. Кагазда чыкпайт да, андай мындай жарык бербейт да кагаз. Ошондуктан. Анан демек, кагаз китепте мындай көзгө зыян азыраак болот экен, Так, пайдалуу дегенде эми кайсынсында пайдалуу маалымат болсо, ошонусу пайдалуу да. Интернетте пайдалуу маалымат болсо, китепке караганда андай интернеттен окусаң пайдалуу болуп атпайбы. Бирок көзгө зыяндуулугу анан тез ылдам окуу боюнча жөнөкөй кагаз китеп менен машыгат экенбиз, силер менен. Канчалык ийне жибине чейин кирип окуса, ошончолук жакшы түшүнөбү дейт. Шашпай, Анчалык эле. Андай деле эмес го, Жок, канчалык анчалык бат окусо, болбосо деле. ошончолук бат түшүнөсүң деп айтышат го. Бирок бир окуганда деле түшүнсө болот. Эми көркөм чыгармаларды окуганда көбүнчө эле мындай немелер боюнча көркөмдөлүп жазылат го. 60% көркөмдөлүп жазылса, 40% гана мындай бир ойду берет. Ошондо менин оюмча бар канчалык маани берип окусаң деле мындай 100% түшүнүш кыйын го деп ойлойм мен. Ооба, көркөм чыгармаларда бир бетти жөн эле сүрөттөөгө деле берип кое берет, ичинде маани деле болбошу мүмкүн. Күн жаркырап чыгып, жаандар шуудурап жаап, анан жердин баары көлчүк болуп депчи. Анан ажар келди десе, анан ажар келгенин түшүнөбүз да. Анан беркинин баардыгы сүрөттө элестетин пайда кылат да. Ошол себептен көркөм чыгарманы андай деле детальдарына көңүл бурбастан окуп кетсе да болот экен, Ичибизден күбөрөнүп окушубуз керекпи же ал ылдамдыкты жайлатабы дейт. Ооба, Жайлатат агай. Жайлатат, карап эле же ой менен окуш керек деп коет го. Так. Үндү чыгарып окуш керек деп ойлойм. Көп немени кетирип коесуң го үнүңдү чыгарып окуганда. Ооба, үнү чыгарып окусам. Кийинки суроо. Дайыма текстти 100% түшүнгөнгө аракеттениш керекпи дейт. Ошондойбу? Эми канчалык түшүнсө жакшы го, эми Ооба. андай көркөм чыгармаларды 100% түшүнүш кыйын. Дайыма эмес экенде, дайыма 100% түшүнгөнгө. Тапшырма кылып жатса, тапшырма Маанисини түшүнсө болду дагы. аны 100% түшүнгөнгө аракет кылыш. 100%, 100% түшүнгүчө дагы көп бар. Ар бирөөнү түшүнөм десең жылбай отура бересиң да, чынбы? Кээде кээ бир сөздүн маанисин түшүнбөсөң, аттап деле өтүп кете беришиң керек болот да. Тексттин баарын эстеп кала албаса, окуунун эффективдүүлүгү азаябы дейт. Жок, андай деле болбойт го, агай. Андай деле болбойт, Сүйлөмдү түшүнбөйүнчө кайра окуш керекпи дейт. Жок, агай, окуштун деле Текстти окуп, бир сүйлөмдү окуп түшүнбөй калдың, кайра кайталап окуш керекпи же кереги жокпу? Жок, кереги жок. Жок, башкасын негизи жалпы окуганда түшүнөсүң да, бир сөздү кечип окуп отура берсең. Жалпы Бир сүйлөм түшүнбөй калсаң, мындай ойлонуп көрсөң, ошону деле мындай түшүнбөй калган жеринде эле бүтө сөзүн Ал бир сөздү текстин баарын окуганда түшүнүп калыш мүмкүн да.
Биз эми түшүнбөй эле окуп кете беребиз да, чынбы? Эмне керек бар, Түшүнбөдүм, мейли деп кийинкисин окуй беребиз. Вообще түшүнбөсөк, түшүнгөн жокмун деп жаап коебуз, Так, сүйлөмдү текстке колду же карандашты коюп окуганга болбойт. Себеби ал ылдамдуулукту азайтат дейт. Бул туурабы же туура эмеспи? Туура Туура эле агай. бөлүп. Колундай кыймакта көз жүгүртүүңдай тез кетсе дагы неме болот. Мындай сөмөйдү же карандаш же мындай ручканы коюп текстке жылдырып окуган жакшыбы, жана койбой эле коюш керекпи дейт. Койбой эле коюш керек. Койбой эле коюш керек Жакшы го дейм. дейм. Жакшы дейм. Өзү агай негизинен ошол колду Койгон- койгондо концентрация дагы текстке анан колго дагы кетет дейт да. Бирок ошол именно кайгыны окуп атасың үчүн кол сөмөйдөн бирок скорочтенияны үйрөнгөнгө чейин, анан үйрөнгөндөн кийин текстти прям карап эле окуп кетсе жакшы. Негизи палочка болот, ручка же карандашты даярдагыла деген себеп карандашты колдонобуз. Карандашты текстке коюп окуганда ошончолук ылдамдык өсөт экен, тескеринче. Көз эки жака чачырабайт да. Карандаш коюлганда сразу көз 3 сөздү бир кармайт да, карандаш коюлган жердин тегерегиндеги. Өзүңөр көрөсүңөр, демек. Сөзсүз палочка деп коет, карандаш болуш керек экен, Карандашты куалап окуйсуң. Мугалимдер да ошондой коюп окутат го, Ооба. кичинекей кезинде. Ооба, ошо кичинекей кезинде бала өзү эле колун коет, анан негизи эле туура да ошол. Коюш керек экен. Так, андан кийин. Демек, мына биз бүгүнкү жалпы мына кичине ылдам окуу боюнча маалыматтарды карадык силер менен, кээ бир нерселерди көрдүк. Эртең демек эмнелерди даярдаш керек экен, ошолорду даярдагыла, кагаз, блокнот, карандаш, кагаз китеп даярдап алып, видеону бир сыйра кайталап көргүлө. Эртең экинчи сабакты улантабыз. Эртең ошол 8 же 9га эле коебуз калган кадимки эле убакка. Анан эртең уже экинчи сабакта тарых, анан да кошумча маалыматтар тууралуу кеп кылабыз. Үлгүрсөк, көнүгүүлөргө да кылат экенбиз. Пока биринчи сабагыбыз бүттү, балдар. Суроолоруңар болсо берсеңер болот 5 минутта. Бүгүнкү сабак кыскача. Эртең кечки саат 8-де болобу? Эртең мен айтам, ооба, 8-де же 9га коебуз, баягы кадимки эле расписание. Балким 8ге эле коюп коет окшойбуз. Убактысы канча болот агай? Кандай канча убакыт болот же саат канчада дейсиңерби? Жок, убактысы канча убакыт болуп калат? Жарым саатпы же 1 саатпы? Жарым саат, 40 мүнөткө чейин ушундай. Кандай үлгүргөнүңүзгө жараша болот. Демек, бүгүн үйгө барасыңар дагы, өзүңөр минутасына окугула ар бириңер. Жазып келгиле канча сөз окуйт экенсиңер, Анан мисал үчүн сен 100 сөз окусаң, мисалы 200 сөз окусаң, бул сен жылышта алдыга карай жылышың болот. 600 сөздө мисал үчүн 600 сөз эмес, ал мисалы 600 сөздө жакшы. Бирок адамдын мүмкүнчүлүктөрү көрүп атпайсыңарбы? 600 эмес 2000 сөз, андан да көп окуган сөздөр бар. Мына Чубак ажыны айтып атасыңар, андан да көп сөз окуган. Бул баары бир ооба, туура эле айткан, бар менин бүт мындай потенциалын биз колдонбой атабыз да. Колдонгонду үйрөнүшүбүз керек ошо силер. Анан 250 сөз окусаң дагы бул салыштырмалуу, бардык нерсени салыштырганда билесиң дейт да. Мисал үчүн бир адам мисал үчүн жакшы үйдө жашап атабы же жаман үйдө жашап атабы аны билиш үчүн ал биринчи үйсүз көчөдө түнөш керек да. Көчөдө мисал үчүн 3-4 күн түнөп, бир ай көчөдө түнөсө, анан жөн эле бир алачыкка кире турган болсо эле ал сүйүнөт да. Себеби салыштырып атат да, көрдүңөрбү? Адам салыштырмайынча эч нерсени биле албайт. Ошондуктан 250 сөз, эгерде азыр ким айтты, бул жакта класста бир айтты 250 сөз окуйм деп. Ким айтты? Мен. Элиза, Мисал үчүн Элиза 250 сөз окуп, анан курсту бүткөндөн кийин да 250 сөз окуса, Элиза үчүн бул начар болот, жаман болот. Мисалы Сыргайым 100 сөз окуса, курстан кийин 200 сөз окуп калса, ал сүйүнөт да, о супер депчи, чынбы? Ошондой бардык нерсени салыштырып гана биле алабыз да, салыштырмайынча биле албайт экенбиз. Түшүндүңөр,
Агайынан ушул сабактын убактысыны ушул 5-ке же 4-кө койсок болобу, же сиздин убактыңыз болбой калабы? Ооба, мен убактыма эле карайбыз, себеби кээде шарт болбой калса мен өтө албай калам да. Анан шарт болгондо эле мен сразу көбүнчө ошо кечке жупка коюп койгом. Анан бир күн уже кечинде шарт болбой атат, наоборот, азыр эртерээк убакытта ошондой кылып коюп коюп атабыз. Анан катыша албай калсаңар, балдар, эч кандай проблема эмес. Видео сабагын көрүп деле аткара берсеңер боло берет. Суроо бере албай калсаңар, личкага жазып кое бергиле суроолоруңарды. Болгон түз эфирде эмнеси болуп атат? Азыр суроо берип алсаң болот, ошол эле да, башка эч немеси жок. Ошол эле запись видео сабак. Азыр эми жашоо жакшы болуп калбады, мына видео сабакты жаздырып койсо болот, анан көрүп аласыңарчымбы? Ошондуктан видео сабактар булар аябай жакшы нерсе да. Онлайн класстагы видео сабактарды ошон үчүн көп жолу, 20 жолу, 30 жолу кайталап көрсөңөр, силер үйрөнүп кетесиңер. Так, дагы суроолор барбы, балдар? Суроо жок, анда видеону мен жүктөп коем, эртеңдерден жүктөйм болсо. Анан эртең демек кийинки сабактын расписаниясын айтам. Мейли, саламатта тургула, көрүшкөнчө. Саламатта болуңуз. Рахмат.